Küçük netin arkasından değil, ballarım açıkta olup kalmasın. Каарманыбыздын айтымында ичерге тамак жок болгондуктан иттин этин жегенге аргасыз болуудабыз. Иттин этин ошо кадимки эттей кылып эле тамактарга кошуп жей бересиздер, э? Ошо тамактай кылып эле тамакка кошуп жасап жей беребиз. Кейде багып, сагып эме кылабыз. Жаңы төрөлгөн иттер болсо, тамак ичип калса, кой баккандай эле багып, тазалап. Супер ТВ телеканалына Бишкек шаарынын конуштарынын биринде жашаган Сүйүн Акышев аттуу жаран кайрылган. Каарманыбыздын айтымында ичерге тамак жок болгондуктан иттин этин жегенге аргасыз болуудабыз деп айткан. Бүгүн биз дал ошол Сүйүн мырзанын абалын билгени дал ошол дарекке келип турабыз. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Атайын сиздин ушул абалыңызды билгени келдик. Үйүңүзгө кирсек болобу? Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балам. 3 балаңыздын жаштары канчада? Уулум 12 жашта, экинчим 7 жашта, кызым үчүнчүм 2,5 жашта. Ушул үй, сиздики? Ушул квартирада турам. Квартирам 3 балам бар. Балам келинчегим жумуш шартка байланыштуу жашообуз сайылуу. Сүйүн мырза, сиз бизге чалганда ошо кээ бир күндөрү иттин этин жегенге аргасыз болобуз дегенсиз да? Ошо иш жок боло, иш дегесем, ишке слабый болуп атам шартка байланыштуу. Бир күн иштесем 2-3 күн жатып калам. Дарыланайын десем акча жок. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Саймак үйгүз толугу менен кошул. Кейде багып, сагып эме кылабыз. Жаңы төрөлгөн иттер болсо, тамак ичип калса, ошону аргасы жок. Кой баккандай эле багып, тазалап, эми таза деген жакшы дегенде. Таза тамактарды бересиздер. Тамак. Эми мен бир аз тамак таап келем, аны жейбиз. Бизден ашып калган үчкө да беребиз. Эмне себептен иштегенге сиздин ден соолугуңуз мүмкүнчүлүк бербей жатат? Эмнеңиз ооруйт? Мен жумушка байланыштуу ысыкка чыга албайм. Ден соолук слабый, жылга эметип. Жумушка иштесем, бир күн иштесем, 1-2 күн жатып калам. Келсем ушул ишке чыкпайт. Слабый. Ошондо келинчегиңиздин дагы мүмкүнчүлүгү чектелген, ооруйт. Сиз дагы мүмкүнчүлүгү чектелген, экөөңүз тең ооруйсуздар. Бирок ден соолугуңуздарды текшертип көрдүңүздөрбү сиздер? Эмне үчүн кулап калып атасыз көчөдө? Сиз жана айткандай, көчөгө ысыкка чыксам кулап калып атам деп атпайсызбы? Текшертип көрдүңүзбү дарыгерге апарып? Эми ал дарыгерге барганга акчам деле жок. Барайын десем акча чарчып болуп атат. Продукт алганга акча таппай калып атам кейде. Дарыгерге бармак үчүн тамак аш алганга акча таппай калып атам. 3 балаңыздын жашы канчада? Булар мектеп курагындабы? Мектепке барышабы? Мектепке бармак, шартка байланыштуу быйыл акча жагынан, каражат жагынан кийим кечек ала албай, мектепке да сүйлөшө албай. Ошон үчүн кайрылып калдым. Ошондо булардын жашы канчада балдарыңыздын? Ул балам жашы 12де быйыл, 12ге чыгат. Кызым 7 жашта, кичүүм 2,5 жашта. Ошондо 12 жана 7 жаштагы балдарыңыз бул мектеп курагындагы балдар. Ошондо экөөбү тең мектепке таптакыр барыша элекпи? Таптакыр барыша элек. Азыр бул бир 10 күн болуп калды, 10 күндөн бери барыша албай. Жок, негизи мурдагы жылдарда мектепке барганбы же таптакыр эле мектеп босогосун аттай элекпи? Мурда биз айылда жашап жүргөндө барган. Айылда агам бар, агам ал эми үйүнөн кубалап чыкты.
силер башка жака жашагыла. Мен семьям менен өзүнчө жашайм деп. Анан шартка байланыш ушул жака келгенбиз. Кайсыл айылдан бул жака келдиңиздер? Бишкекке, кайсыл айылдан келдиңиздер? Токтогул районунун Өзгөрүш айылынан. Ал жакта өзүңүздөрдүн үй жайларыңыздар бар беле? Үй жайым жок да. Ошо агам үйүндө жашап, анан баягы аракет кылам. Эми аракет кылганда ден соолук болбосо кыйын экен да. Эми аракет кылып тамсаң салайын десем. Ошондо балаңыз айылда, Токтогулда мектепте барчы? Канчанчы класстан чейин мектепте окуган? 3-класска чейин окуган. Анан быйыл ошо айылга баштасак, эми айылда жашообуз, жатаканабыз жок. Ошого байланыштуу бияка келгенбиз. Анда Сүйүн мырза мындай кылалы. Эми сиздин келинчегиңиз менен дагы маектешели, ал ушул үйдү ичиндеги бизге бир аз тааныштырып берсин, Мейли, Сиздин атыңыз ким? Наргиза. Ошондо ушул бөлмөдө эле турасыздар. Азыр кандай тамак аштарыңыздар бар? Азыр жазаганга эчтекебиз жок. Ошеге тамак жасайм, нан жасайм. Анан жерге продуктларыбызды коебуз. Ошо. Иштейин десең иш жок. Ооруп калам. Эмнеңиз ооруп калат сиздин? Иштейин десеңиз. Ошону көкүрөгүм, өпкөм ооруп калат. Оорушкечи. Жеңишке иштейм бекеде. Клиникага чыгам. Ошо. Клубника тересизби? Эмнеңиз ооруйт сиздин? Көкүрөгүм ооруйт. Эмне ооруйт? Эмне, кандай дарыгерге баргансызбы? Эмне деп диагноз чыгарган дарыгерлер? Хронический бронхит деп чыгарган. Кичинекейимде. Ошондон бери ооруйм ошондо. Күйөөм ысыктыга чыга албайт, иштей албайт да. 1-2 күн иштейт, ал деле ооруп калат. Ошо менен отурабыз үйдө. Ошо иштебейбиз, ошо өзүбүз багабыз, өзүбүз жеген тамактан беребиз. Ошону союп жейм өзүмө, ден соолугума. Иттин этин ошо кадимки эттей кылып эле тамактарга кошуп жей бересиздер, Ошо тамактай кылып эле тамакка кошуп жасап жей беребиз. Өзү таза кылып багабыз. Ошону балдарыма бөлүп берем. Ошо менен эле оокат кылабыз. Ошо. Ошондо бир иттин этин канча күн жейсиздер? 1-2 күн тамак кылып берем балдарга. Өзүм да кошуп жейбиз. Ошо. Могу жерде иштерим бар. Продуктубуз жок. Буда тамак ашыбыз жок мында. Муну болгон наныбыз ушул эле кол менен жасайм. Майлары ушул эле. Анан мына продукту койгон жерлерим ушул. Азыр жазганга эчтекебиз жок. Бул жакта балдарымдын кийимдери капка салып коем. Болгондо ушул эле азыр. Ошо, балдарымдын кийимдери шифонерибиз жок салганга. Балдарымдын каптарын, кийимдерин салгам. Картошка, пиязыбыз жок, ундарыбыз жок, продукты жок. Балдарды окутайын десең акча жок. Ошо. Чарабайбыз. Балдарга бергенде карандай чай менен отурабыз. Ушу менен чай берип, карандай чай менен берип жаткызам. Ошо элдерден кайрымдуулук сурайбыз. Жардам кийим кечебиз да жок. Балдарымдын да кийими жок. Ошо элдерден продукт болсо продуктуга, кийим кече болсо кийим кечеге жардам сурайбыз. Муктарбыз,
балдарым ачыкка отуруп калат кээде, аргасынан жеп атабыз. Балдарыңызга айтасыздарбы интернет экенин, же алар билбей эле жашабы? Алар билбей эле жашайт. Аларга айтсаң жебей да коюшат. Аргасынан. Ушул квартирада жашайбыз, айына 5 миллион беребиз. Акча жоктугунан 2 айдан бери төлөй элекпиз. Хозяйнга рахмат. Şu şartыбызды карап, кубалап чыкпаганына. Кубалап чыгып койсо талаада калып калабызбы деп, мен балдарымдан коркком, ачыкка отурабыз. Бир жумада бир тамак ичсек, ичпей калсак, каранда чай, нан менен. Кошуна анча мынча кошуналар жардам берип турат. Туран кээде. Балдарым эшикке чыгып ойнойт экен балдар менен. Балдар магазинден шоколад алышат экен, киришки, чипс алып жешет экен, анан ыйлап келишет, ата мен да ушундай жегим келет, мага да алып бер дейт экен. Аларга шоколад алып берейин дедим, каражатым жок. Даже нан алганга каражат жок болуп калат. Анан аргасынан балдарым өтө соротуп, нан пан болсо колдоруна карматып, нары бери жетелеп коем. Анан бала экен убакытта алаксып кайрылып ойноп калышат. Ошон үчүн муктаж болуп атабыз. Колуңуздардан келсе жардам берсеңиздер деп сурайм. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланыста болот.